Кече Мадинадан аксакал жүрбөдү учуңузга жанагы. Аксакал укмуш сүйлөйт экен. Башынан көп кыйынчылык көптүр. Ошол айтып атат: "Ата, мага насаат айтыңыз. Биз илимде аздыр көптүр, бир аз болсо да алсак, сиз жашоонун сабагын алдыңыз" десем айтат: "Балам, жашоодо ар бир нерсенин чегин стоп, ал кишинин сөзү менен. Ар бир нерсенин чегин токтоп калганды билиш керек" дейт. Мен ошентип иштеп жүрүп иштеш керек. Ооба, тың болуш керек. Бирок жүрөккө дүйнөнү киргизбей колдо кармаш керек экен да. Жүрөккө кирип кетсе, дүйнөнүн кулу, дүйнө сизди башкарып калат. Колдо болсо, сиз аны башкарып жакшылыкка жумшайсыз. Жүрөккө кирип кетсе, ата-эне көзгө көрүнбөй калат. Жүрөккө кирип кетсе, мекенди сатуу оңой болуп калат, кыянат кылып, Кудай сактасын. Жүрөккө кирип кетсе, дин ага маанисиз болуп калат. Ар кай нерсени сүйлөп калат, дөдөрөп калышы мүмкүн. Ата айтып атат: "Жашоодо балам, бир нерсе менин башыман өтүп, мен ушунун запкысын азыркка чейин чегип келдим. Ар бир нерсенин чегин стообун билиш керек экен" дейт. Ошентип отуруп, дагы бир ошо кошуна өлкөгө кирип, тижарат кылайын деп отуруп, ушундай оорубаган, эртең менен муздак сууга түшкөн, ушундай бир салаваттуу адам элем, бир көз тийди балам, бардыгы кетти дейт. $2,5 пайда көрөм деп, көз тийип, ашкере суалактыктан, каниет жоктуктан, ошондо ата-энеме кызмат кылайын деп, жок, пайда табайын деп отуруп, бул жерде эмне болуп калды дейт. $40,000 8 жоон ичеги операцияга 8 операция кылдырдым дейт. Кече жакында сиздерге Мадинадан сабак өтүп, Меккага диги мейманканага келатканда атабыз ошону айтып атат. Ар бир нерсенин чегин билиш керек экен да. Токтоно билиш керек экен, кадырын билиш керек экен. Эгер сизге Аллах Таалам сый берсе, билиңиз, сыйга Аллах бекер ап келген жок, берген жок. Биринчиден сый Алла Тааладан. Карун, фараондун убагындагы жана жер жутуп келген, жүрөгүнө дүйнө кирип жер жутуп кеткен Карун сыяктуу менин акылдуулугумдан, менин тапкычтыгыман, билгичтигим менен жеттим дебей, жакшылыкты, ийгиликти Аллага тапшырып туруп, ошонун акысын берип, анан ошону убагында кээде токтоно билиш керек экен да. Башка сыноо келсе дагы токтоно билиш керек экен. Аллахым, мен чөгүп кетпейин сыноого. Эмнеге? Мындан оор сыноо келсе эмне болот эле? Мадинадан Маккага кайтайын деп атканда, жана бакыттагы врач мага бир көлдөн келген бир баланын сүрөтүн жөнөттү. Дуа кылып коюңуздарчы, сиздер берекелүү жерде жүрөсүздөр. Тууган, көрүп жүрөгүм оозума келип, тобома келип, эмнеге? Эт жок, сөөгө эле калган. Жашоо менен күрөшүп атат. Кызыл өңгөч иштебей калган экен, тамак өтпөйт, сөөгө эле да. Кызбы, балабы билинбейт, тууган. Азыр мына биз бакубатпыз. Азыр мондай денелүүбүз. Мен Кудайдан суранат элем: "О, Кудай, арыктасам экен. Кийин дуаңды оңдоп калдым. Пайдалуу арыктасам экен" депчи. Анткени жанагы кишинин арыктаганын көрүп, тобома келе түштүм, тууган. Бир көзүм эме экен. Кудайдын тагдыры жүзөөгө ашса, адам чектен ашса, текебир болсо, Кудай силгип кое турган болсочу, байлык дагы, тааныш, билиш дагы, кадыр бар, эч нерсе таасир эте албай калат экен да, тууган.